Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Азыркы окулган ыйык Кур'ани Каримдин аяттары бул Бакара сүрөсүнүн 229-230 аяттары. Бул аяттарда негизинен баш кошкон аялына талак берүү жолдору айтылат. Ошол баяндалат. Бирок буга чейин биз талак маселеси, үй бүлө маселеси шариятыбызда, динибизде кандай каралган, үй бүлөнүн ыйыктыгы, никенин баалуулугу жөнүндө бир канча аятты айтып кетемин. Алардын бири, мисалы Аллах Таала Кур'ани Каримде Рум сүрөсүнүн 21 аятында мындай дейт. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим ва мин аятихи. Аллах Тааланын жараткандын аяттарынан белгилеринен ан халака лакум мин анфусикум азважа. Силердин өзүңөрдөн силерге силерге жубай жараттык дейт Аллах Таала. Эмне үчүн жаратты? Аны дагы баяндаган. Эң биринчи себеби, баш кошуунун, никенин эң биринчи себеби литаскуну илейха. Аялыңдан сакинат, тынчтык табышың үчүн дейт. Демек, үй бүлөнүн эң негизги баалуулугу жана максаты жубайлардын ортосунда тынчтык болуу. Эгер Аллах Таала үчүн арамдан сактанып, Алланын ыраазычылыгын табып, өзүнүн табиятын адал жол менен ошол аял ала турган болсо, бул жердеги мааниси ошондо адам өзү тынчтык табат экен. Нике байлангандан кийин Аллах Таала аларды жөн эле таштап койбойт. Эки жубайдын ортосунда сөзсүз дагы көп жакшылыктар жаратат. Алардын бирөөсү эң биринчиси. Ва жаала байнакум мавадда. Эки жубайдын ортосунда мавадда жаратабыз дейт. Мавадда деген сөз кыргыз тилинде жакшы көрүү, сүйүү деп эле которулушу мүмкүн. Бирок аль-хуб менен мавадданын айырмасы, аль-хуб адамдын жүрөгүндөгү болгон сүйүү. Ал эми мавадда ошол жакшы көрүүсүн иш жүзүндө көрсөтүү. Жакшы көргөн адамга жакшы сөз сүйлөйсүң, жакшы мамиле кыласың, белек бересиң, булардын баары мавадда деп аталат экен. Демек, нике кыйылгандан кийин сөзсүз жубайлардын ортосунда Аллах Таала мавадда жаратат. Бирок кээде адамдын табияты ушундай, казан аяк кагышпайт, уруш болуп, мисалы кээде бири-биринин көңүлүн оорутуп алышы мүмкүн. Ошол кезде жанагы мавадда жоголуп калат. Иш жүзүндө өзүнүн жакшы көргөндүгүн көрсөтпөй калышы мүмкүн. Ал эми Аллах Таала бул Кур'ани Каримде эмне дейт? Ва жаала байнакум маваддатан ва рахма. Силердин ортоңордо жакшы көрүү жана бири-бириңерге кам көрүүнү жараттык дейт. Аллах Тааланын ак никесинен кийин никеси менен баш кошкондо Аллах Таала жубайлардын ортосунда бири-бирине кам көрүү, бири-бирин айоо, бири-бирине боору ооруну жаратат экен. Демек, жөн эле нике кыйып, кийин ажырашып кете бере турган нерсе эмес экен бул. Эгер Аллах Тааланын аты менен, Аллах Тааланын дини менен жашай турган болсо, Аллах Таала ушул нерселер менен үй бүлөнү бекем кылат экен. Анан талак маселесине келгенде, талак маселеси эң негизгиси башынан бул махзур нерсе, тыйылган нерсе. Буга көптөгөн хадистер далил, алардын бiri мисалы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Фаин ната'накум", эгер силерге аялыңар итаат кылса, баш ийсе, "Фала табгу алейхинна сабила", алардын башын бошотпогула дейт. Итаат кайсы нерседе болот? Итаат мубах нерселерде болот. Биз билебиз, арам менен макру бар. Бул нерсени күйөөсү айтпаса деле аялы кылбашы керек. Биз билебиз, фарз менен важип бар. Бул нерселерди дагы Аллах Тааланын астында милдеттүү болгондуктан күйөөсү буйрубаса деле аткарыш керек. Бирок ортодо мубах нерселер бар. Кааласа кылса болот, кааласа кылбайт. Ушундай нерселерде күйөөсүнө итаат кылуу керек экен. Ошол эгер силерге итаат кылган аялдарыңар болсо, алардын башын бошотпогула дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Башка бир хадисте абгадул халал илаллахи таала ат-талак. Алла Таалага эң жек көрүнүчтүү мубах бул талак маселеси. Демек, талак бир гана зарылчылыктан болот. Тилекке каршы кээ бирде үй бүлөлөр бузулат. Эмне себептен? Алардын эң биринчиси мисалы жакшы бири-бирине мамиле кылбоодон болушу мүмкүн.
Ал эми Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Ва аширхунна бил ма'руф". Күйөөлөргө айтып жатат, аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла. Ал ма'руф шариатта көрсөткөндөй мамиле кылгыла. Фаин карихтимухунна, аларды силер жек көрсөңөр дагы. Кээде күйөөсү аялын жаман көрүп калышы мүмкүн экен. Көңүлү түшүп, көңүлү жок болуп калса эле талакты дароо бериш керек экен. Жок, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Фаин карихтимухунна", аларды силер жаман көрсөңөр дагы аларга жакшы мамиле кылгыла. Фааса ан такраху шей'a, балким силер бир нерсени жаман көрсөңөр, ва яж'алуллаху фихи хайран касира, аялыңдагы болгон бир кемчиликти жаман көрсөң, бирок ошого сабыр кылууң менен Аллах Таала яж'алуллаху фихи, ошол жамандыкта хайран касира, көптөгөн жакшылыктарды кылып коет дейт. Демек, Аллах Таала ушундай мавадда, рахма жаратып жубайлардын ортосунда, ошондой эле аларды сабырдуулукка үндөйт. Бирок тилекке каршы, жана айткандай, кээде жашоодо ушундай болуп калат, адамдардын табияты бири-бирине ылайык келбей, же көңүлү мындай тынчыбай, ортодо бир канча себептер менен үй бүлө бузулушу мүмкүн. Ал себептердин эң биринчиси Аллах Таала көрсөткөндөй, пайгамбарыбыз көрсөтүп бергенде Аллах Таала буйругандай жашабагандыктан. Экинчиси, эгер кандай жашаш керек экенин билсе дагы ошол нерсеге, билген нерсесине амал кылбагандыктан, бири-бирин тоготпогондуктан, бирөөсү мисалы өзүн өйдө көргөндүктөн, же кыйынчылыкка сабыр кылбагандыктан балким кээде талак айтылып калат. Ошол талакты баяндап Бакара сүрөсүнүн 229-аятында Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтып жатат: "Ат-талаку марратан". Талак, кандай талак? Аялын кайтарып алууга, жарашууга мүмкүн болгон талак марратан, эки ирет болот. Демек, талак эки түрдүү болот экен. Бир түрү бар экен, талак айткандан кийин кайра жарашсаң болот экен. Ошондой түрдөгү талак марратан, эки ирет. Кээ бир алымдар бул эки ирет дегенде эки жолу берилет дейт. Талакты үчөө, экөөсүн берет дейт. Бирок биздин алымдар Ханафи мазхабындагы, мисалы Абдуллах ибн Ахмад ибн Махмуд ан-Насафи рахматуллах алейхи өзүнүн Мадарикул Танзил китебинде тафсиринде баяндагандай, ушул жерде марратан, эки ирет дегендин мааниси бирден эки жолу берилет дейт. Демек, талакты дароо сага 3 талак бердим деп айтуу арам экен. Кимдер арам дейт? Омар радиаллаху анху, Али радиаллаху анху, Усман радиаллаху анху, Абдуллах ибн Мас'уд. Анан биздин Ханафи мазхабы талакты дароо 2ден же 3төн берүү макру дейт. Бул жактырылбаган нерсе. Буга далил, мисалы Абдуллах ибн Умардын хадисинде, Абдуллах ибн Умар аялы айыз кезинде талак берип койгон болот. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга барып айтат. Пайгамбар озага кайрылып: "Иннама суннату ан тастaqbila тухра истиqbala". Сүннөт талак маселесинде тазалыкты күтүүң дейт. Демек, айыз учурунда талак берген бидат экен, күнөө экен. Тазалыкты күтүш керек экен. Таза болгондо дагы фаттоллик ликулли карин татлиqatan. Ар бир тазалыкта бирден талак бер. Эгер айызы бүткөндөн кийин тазалык келсе, ошол тазалыгында кошулуп койгондон кийин талак берсе, ал дагы күнөө экен. Тазалыкты күтүп келгенден кийин кошулбастан бир жолу талак берет, андан кийин экөөнү бербейт, үчөөнү бербейт. Бирөө менен эле чектелет. Булардын баары эмнени билдирет? Булардын баары талакты ачуу үстүндө, же коркутуу үчүн, же башка бир өзүнүн абалын карманбастыктан айта турган, же ичип алып айта турган нерсе эмес экен. Бирок ошондой абалда кандай болот? Анда дагы нике бузулат, талак деп эсептелет. Бирок сүннөт талак бул шашылбастан берген талак. Ар бир тазалыкта берген талак жана кошулбастан берген талак. Талакты пайгамбарыбыз бергенби? Ооба, бир жол пайгамбарыбыз талак берген. Хафса энебизге. Бирок кайра кайтарып алган. Эмнеге бир берип кайра кайтарып алса болот? Эмнеге дароо эле берип ажырашып кетпейт исламда? Анткени адам, мындай сөз бар арабтарда: "Ла яждул мар'у миqdara ни'мати ва лаззатиха". Адам ни'маттын, Аллах Таала берген белектин, ырыстын, талак ошондойлордун бири. Кадырын, баркын билбейт, анын лаззатын, таттуулугун билбейт. Хатта язуqa та'ама никма ва яш'уру би муруратиха. Качан ал
кыйынчылык, бактысыздыктын даамын татмайынча, ачуусун сезмейинче дейт. Ошондуктан сабак катары шашылба, балким сен ансыз жашай албайсың, балким сен кыйналасың, балким сендин жашооң сен ойлогондон жаман болот деген мааниде бөлүп бирден талак берүүнү буйруган. Ошол сүннөт экен. Ат-талак марратан, талак демек 2 ирет болот экен. Фаимсакум би ма'руф ва тасрихун би ихсан. Ушул 2 иреттин ичинде талак айтылгандан кийин аял киши идда күтөт. Идда мөөнөтүн күтөт. Ал идда мөөнөтүнүн ичинде фаимсакум би ма'руф, жакшы жашоо менен кайра аялын кайтарып алса болот. Бул жерде ма'руф деген шарият көрсөткөндөй. Жанагы аятта айткандай, эгер үй бүлөдө сакина болсо, тынчтык болсо, мавадда болсо, анан рахма, ырайымдуулук, боорукерлик болсо, анда кайра кайтарып алып жаша. Ау тасрихун би ихсан, же ошол бойдон тим кой бер, жакшылыкча кое бер дейт. Ал аял бир жол талак алгандан кийин иддасы бүткөндө өзүнүн башы бош болот. Ошондуктан үчтү бергенге шашылбаш керек экен, бирден бериш керек экен, берсе дагы кайра кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү болот экен. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. Жана талак берсе, силер берген махырыңардан, силер берген белектериңерден өзүңөр бир бөлүгүн алсаңар болбойт дейт күйөөлөргө. Ал нерселерди өздөрүндө калыш керек. Убакыт калды. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. Бирок талактын дагы бир түрү бар, фидия деп коет. Ал фидия аялы өзү көңүлү жоктугунан өзүнүн талагын сураса уруксат берилген учур болот. Бул нерсеге дагы шариаттын өзүнүн өлчөмдөрү бар. Кайсы учурда холу уруксат берилет, өзүнүн талагын сатып алуу уруксат берилет. Ал эми талакты мисал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдарга айткан: "Айюма мираатин саалат заужаха ат-талака мин гайри ба'син фа харамун алейхи раихатал жанна." Ким гана өзүнүн талагын сураса күйөөсүнөн, ал аял үчүн бейиштин жыты арам болот дейт. Тилекке каршы убактыбыз бүтүп калды. Ошон менен 3-чү талак бул кайра кайтпас талак. Эгер 3 талак бергенден кийин кайра башка турмуш көрмөгөнчө кайткан адал болбойт. Аллахым баарыбызды өзүнө жакын, өзүнүн өкүмдөрүн худудулла деп келет бул аятта. Айткан чектерин билгендерден кылсын, ошо чектен ашпагандардан кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.